адамдын өмүрү менен ойноп атышат. Өмүрү менен ойноп атышат. Жанагы Севаран деген дем алуу жолу аркылуу 18 декабрда Кубанычбекова Алиянын 3 жаштагы кыздын өлүмү боюнча ушул жерде КГМАнын медициналык борбору экен да. Бул жерде министрликтен комиссия түзүлгөн да. Комиссия түзүлүп, комиссия өзүнүн жыйынтыгын биринчи күнү СОС комитетте угусту. СОС комитетте мындай талкуу болду. Ооба, бул жеке менчик клиникасы экен, анык ошол? Ал жерде жеке менчик стоматологический клиникадан договор түзүлбөптүр. Эмеси жок экен алардын. Договор түзүлбөптүр. Договорду ошол күнү каза болгон күнү кечинде түн ичинде үйүнө барып түзө койгон үчүн анын директору мен жумуштан ошол күнү алдым. Правоварительге өткөрдүм. Эми үчүн дегенде жеке менчик клиниканын директоруна барып, ар кандай сөздөр менен, ар кандай эме менен кол койдуруп кетишиптир. Бул абдан чоң нарушение. Ага чейин договору жок, лицензиясы жок, аккредитациясы жок. Буга чейин иштеп келатышыптыр. Бул деген кылмыш. Бул деген чоң кылмыш да. Канчалаган адамдардын өмүрүн ошолор эч кандай договору жок, эч кандай лицензиясы жок. Лицензиясы да жок да, туурабы? Лицензиясы да жок. Лицензиясы да жок экен. Канча могул жерде 3 жашар баланын энеси, атасы кандай азапка чегилип атат, туурабы? Муну менен КГМАнын ректору дагы жооп бериш керекпи? Мунун дагы мынакей биринчи күнү мен командировкада болуп калдым, өзүм да катышайын дегем. СОС комитетте болду. СОС комитеттин председатели мен ойлоп атам, жыйынтык чыгарып туруп, жогорку кеңешке алып чыгат го деп атам. Мен ойлойм, СОС комитеттен болобу, КГМАнын дагы ректору жооп бериш керек. Мындай договору жок болсо, лицензиясы жок болсо, ушунча адамдардын өмүрүнө залалын тийгизип атса, частный нерсени алып келип алып туруп, ошол жерде адамдын өмүрү менен ойноп атышат. Өмүрү менен ойноп атышат. Жанагы Севаран деген дем алуу жолу аркылуу берген дары бар экендигин, ошону бергендигин, ошону колдонгондугун аныктаган комиссиянын жыйынтыгы чыкты болуш керек деп ойлойм мен. Аныкты мен комиссия түзгөндө эң чоң специалист ошо стоматология боюнча түзүп, ал өзүнүн комиссиянын жыйынтыгын берип чыгардык. Правоварительный органдарга да бердик. Ошонун айынан жанакы врачтар азыр СИЗОдо отурушат. Мен ойлойм, жанагы директорун ошонун муну жумуштан четтетип коюу эмес, жоопкерчиликке тартуу керек. 3 жашар кызды энесинин колуна карматып коюп туруп, кабинетти жаап бекитип качып кетиптир деген маалыматты айтып атышат, ата-энелер келип ыйлап атышат. Бул деген кылмышкер да, анык кылмышкер да. Эгер андай боло турган болсо.